Kia K5 же Optima болуп калабы бул уже. Optima болуп калат Америкадан келсе. Американец экен. Kia Optima. Кореядан келгендер K5 болуп эсептелинет. Мындай летодистеринде март айында келген экен Америкадан. 2011, объемы 2.4, телефон номерлери есін. Коробка автомат. Ички салон бир тартып коелу. Антизанос, подогрев руля, мультируль, круиз-контроль, кнопка старт-стоп engine, анан кийин электропривод экен. Немелери, сиденьялары. Рулю дагы өйдөгө ылдыйга жана өзүнөн ары же бери жылат. Так, пробеги 117.994 миль километр эмес. Штатный монитору мына өзү көрүнүп эле турат. Максимальный комплектацияда экен машина. 9 зондой климат контроль, даже обдув менен кош экен, сиденьялар баягы шамалдап берип турат да астынан. Жакшы. Канча дедиңиз эми баасын? 9,5 миң доллар. Жакшы. Биздин каналды үзбөстөн көргөн көрүүчүлөрүбүз. Мен дагы деле навес катарындамын. Мына жаңы машина келиптир. Минивэн Mazda 5. Сыртынан туп-тунук көрүнөт. Мындай үй бүлөлүк машина. 2009, объему 2.3, телефон номерлери көзгө көрүнүп атса керек. Бир арка жагынан тартып коелу. Арка жагынан көрүнүшү 7 орунду, 3 катарда. 7 эмес 6 орунду экен. Ортолуктарында да ортоңку катар 2 адамга экен. Баягындай капитанский кресло деп коет. Ошого окшоп кеткен. Мына жакта блок управлениялары, мультируль, круиз контроль менен, рольда приборный панелдери, коробка автомат, кондиционер, мультимедиалары ушундай. Сиденьялары материал тканьда, велюр, мына жерде текстуралары бар экен. Ортоңку материалында подлокотник бар. Ортоңку катарлары дагы сиденьялары ушундай абалда. Бунун баасы канча дедиңер эле? 8 миң доллар экен. Айтылыш баасы. О, Kia K9. Бир мен билишимче бир 2 апта турду. Келгенден бери. Сатылды бул машина. 2013 жылғы Kia K9. Мындай да бир көрсөтүп коеюн деп эле чечтим. Аябай бизнес класстагы машина бул. 13 миң долларга сатылыптыр. Бул ички салонда аябай полный навороченный эле. Мынакей сыртынан эле байкап койсоңуздар. Мен эгер кызыксаңыздар, мурда видеолорумдан толук көрүп кетсеңиздер болот. Анда мен ички салонундагы бардык обзор кылып кеткенмин. 13 миң долларга сатылды. Kia Ride суранган элеңер. Биздин көрүүчүлөр мынакей свежий перегон Kia Ride. Жаңы эле келиптир. Бул мурдагы апталарда жок эле. 2012 коробка автомат. Корейский, объемы 1. Эшиктери жабык болсо керек. Эси жок экен. Жанындагы адамдардан сурасам 5,5 миң доллар деди. Бир тартып көрөлү. Эшиги ачык экен. Жакшы, анда бир сыйра көрсөтүп берип коеюн сиздерге. Мына 4 айне тең электростеклоподъемникте блокировкалары менен кошо. Антизанос функция бар. Мультируль эмес, коробка автомат, кондиционер бар. Мындай классический боло турган навороттору бар машина экен. Чекелери кожа,
ортоңкулары ткань материалда, подлокотник бар. Бул жеринде кичине жыртык жери бар экен, бул айдоочу жакта. Эшиктери берки эшиги мындай раздвижной болуп туруп ачылган экен. Toyota Corolla Verso 2008, объему 1.8, коробка механика. Ички салон бир тартып берейин. Бул жакта 4 айны этең электростеклоподъемникте, блокировкалар менен кошо. Сиденьялары ткань материалда. Мультируль, круиз контроль менен бар экен. Круиз контроль, дугзонный климат контроль. Бул жерде дуал деп турат. Жакшы. Өтө деле мындай неме эмес. Жакшы, орточо стилде. Коробкасы 5 ступка механикада, трекшн контролду өчүрүп жандыруу функциясы бар экен. Басы $8500 деп атат айтылыш басы. Mercedes-Benz E-класс 210 кузовда. Так. Кузов седан. Люк бар экен. 1999, объему 2.4, коробка автомат. Расходу 10-12 литр деп жазып коюптур. 100 километрине аркаңкы жагынан көрүнүшү. Ушунан баллондору өзүнүн оригиналдуу AMG литый дисктеринде. Ички салон кыскача тартып берип коеюн. Память сидений 3 режимде, электрокорректировкалар менен. Настройка. Так. Кара кожа сиденьясы, подлокотник, өзүнүн штатный дисплейи, климат контроль электронный. Айтылыш басы $5500. Азыр бир назарыңыздарга эки жазды сунуштамакчымын. Бул биринчиси. Өкө тең эле бир адамга эле караштуу. Жаңы свежий перегон экен. 2008, коробка автомат, полный навороты деп жазып койгон, телефон номерлери. Аркасында 4 партроник датчиги коюлган экен. Адвестери бар. Мынакей 4 айны этең электростеклоподъемникте, блокировкалар менен кошо. Мультируль. Сиденьялары ушундай абалда, могу жеринде кичине уже жейилип калган жерлери бар экен. Ткань материалдын. Айтылыш басы $6800 деп атат. 6800. Да, кийинки экинчи жаз. Сыртынан тунуп көрүнөт, жакшы. Даже алдында да партроник датчиктер бар экен. 4 заводской. Жылы 2007, коробка автомат деп жазылып турат. Бул да басы $6800. Ички салонда кыскача көрсөтүп коеюн. 4 айны этең электростеклоподъемникте. Бул да кошумча подлокотник дагы бар экен. Сиденьялары бүтүн материалдары, жыртык жейилген жерлери жок.